Assalamu alaikum, урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз Кара Суудабыз. Кара Суудан 5 сотук жер тилкесинде жайгашкан 2 кабаттан турган чоң үйдө тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан силерге даректи толук түшүндүрөлү. Эгер сиз ош тараптан бери карай жүрсөңүздөр, Кара Сууга киргенде эле чоң мечитти көрөсүз. Андан бери келсеңиз, бул биринчи светофорду учуратасыз. Милиция деп туруп, бул жакка стрелка койгон. Эгер ош тараптан келген болсоңуз, мына сол тарапка бурулгандагы, тагыраак айтканда Кара Суунун больницасы, ровдысы ушул көчөдө жайгашкан. Андан ылдыйлап кете берсеңиздер, поезд жол бар. Ага жетпестен поезд жолду бойлой оң тарапка бурулсаңыздар, жанагы биз айтып жаткан дарекке жетип барасыз. Жеринен дагы толук маалымат беребиз, жүрүңүздөр. Жанагы биз айтып жаткан темир жол ушул. Ага жетпестен темир жолду бойлой бир 50 метрдей жүрсөңүздөр, мына эски аталышы Камилон экен. Анын жанында эле жайгашкан ушул үй сатка коюлду. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, сыртында дагы мына продается дом деп жазылып турат. Телефон номерлери дагы жазылуу. Ушул сиздер көрүп турган телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Азыр эми ээси жакын арада бул Кыргызстанда болгону менен алыскы аймакта экен. Телефон аркылуу бизге маалыматтарды берди. Биз ошол ээси берген маалыматтарды сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Эгер толук маалымат бере албасак, телефондон ушул экранга камтыйбыз. Ээсинин өзүнө чалыңыздар, толук маалымат алыңыздар. Азыр эми маалымат берүүнү баштадык. Негизинен 2 кабаттан турган имарат экен. Узун туурасын азыр сиздерге айтабыз видеонун жүрүшүндө. Сырткы көрүнүшү ушул. Ичин гипсокартондор менен жасалгалаган 2 чоң бөлмөдөн турат. Биринчи кабаты мурда курулган экен, жакында эле экинчи кабатыны кошумча салыптыр. Сырткы көрүнүшү ошол. Бул скалат, подвал деп койсок дагы болот. Сырткы эшиги бар экен. Сырттан да каттаса болот. 2 айнектен, терезеден турат. Ичкерки тараптан дагы кирсе болот, ал жактан дагы ход ачылган. Негизинен көрүнүшү ушул, ушул дарбаза аркылуу кирип бара беребиз. Ана бисмилла. Ушул жер, мындайча айтканда, жергиликтүү элдердин тили менен айтканда, бул жер ошол дарбаза кана. Дарбазадан кирип, ушул жерге мисалы унааларыңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Ал эми бул экинчи кабаты жасалгалап эми баштаган экен, толук бүткөрүлө элек. Негизинен өзүңүздөр жеңил строй каражаттары менен, курулуш каражаттары менен ушул бөлмөлөрдү бөлүп койсоңуздар болот негизи. Эгер ушул бойдон дагы тим койсоңуздар дагы болот. Азыр шаты жок экен. Экинчи кабатка көтөрүлүп көрсөтүп бергенге эч кандай мындай шарт болбой калды. Ошондуктан сиздерге сырттан эле көрсөтүп тартып берип коеюн. Айттык, жеңил курулуш каражаттары менен бөлмөлөргө бөлүп койсоңуздар болот. Негизинен 2 чоң бөлмө экен. Бирөөсүн тим эле коюп туруп, бирөөсүн ошол бөлүп алсаңыздар дагы болот. Конок бөлмөсү кылып койсоңуздар дагы, жатак бөлмөсү кылып койсоңуздар дагы өзүңүздөрдүн тайптиңиздерге жараша. Бул жакта азыркы учурда квартиранттар жашайт экен. Бир аз тартканга болбой турат. Ичинде жаш балдары бар экен, жана башкалар. Эми күндүн суугунда аларды сыртка чыгарбастан ичин тартпай эле койдум. Негизинен ичинде 2 бөлмөдөн турган кирди чыкты, ычкы тышкы 2 бөлмө бар экен. Негизинен көрүнүшү ушул. Жанагы биз айтып жаткан ичкерки тараптан дагы киргенге болгон подвал, скалат деп койдук. Аны көрсөтүп коеюн үстүрттөн. Жанагы экинчи кабатка плиталар басылган, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул дагы бир чоң бөлмө экен. Ушул турушу. Бул жакта дагы керектүү каражаттар бир аз порядок жок болгондугуна байланыштуу мен көрсөткөндөн бир аз алыстатып турам. Негизинен ушул чоң бөлмө экен. Келечекте план программасында ушул жерден лестница куруп чыгарат экен да, экинчи кабатына. Түшүнүктүүбү? Толугураак айтканга аракет кылдым. Ушул жерден бир плитанын ордо калтырылыптыр. Ушул жерден экинчи кабатка тепкич аркылуу чыгып барат. Демек,
ушул толук тартканга азыр чындыгында мүмкүнчүлүк жок. Ал эми кийинки нол жер кайсыл жер эмне дей турган болсоңуздар, бул жерде ушул склад. Кааласаңыздар ушул азырынча отун экен. Кааласаңыздар бул жерге өзүңүздөр дагы бир нерселерди койсоңуздар болот. Бул дагы 2 бөлмөдөн турат экен. Наркы тарабында дагы бир бөлмө турат. Ажатканасы бул бурчта жайгашкан. Нарын жагында тапчан кылып алсаңыздар болот. Сөрүчө, кыскасы бул жердин туурасынан түз кеткен сөрүчө навесче деп коебуз. Үстү жабылган навесче. Кааласаңыздар ошол каалаган курулуштарыңыздарды курсаңыздар болот, летний кухня кылып алсаңыздар болот. Ал жагы бүт даяр болуп калыптыр. Айланасы бүт бышкан кирпичтер менен тосулган. Ортосундан айтып коеюн, бул навестин ортосунан агын суу өткөн. Сиздерге бир көрсөтүп кое берейин. Мынакей каздар баштады. Жатадан келсе кыйкырат экен. Мындай негизи ушул жерден агын суу өткөн экен. Негизинен ошол 5 сотук жер тилкеси. Андагы жайгашкан ушул имарат бүт бардыгы сатка коюлду. Ээси берген маалыматтарды болушунча бергенге аракет кылдык. Бул жер ошол Кара сууга жакын, базарына дагы жакын. Больницасы бар бул жакта, мектеби бар, бала бакчасы бар. Керек болсо робудусу жакын жерде жайгашкан. Нол эле жерде, жакын эле жерде баня дагы бар. Темир жол бул жерден өтөт. Өзүңүздөр жана видеонун башында көрдүңүздөр. Баасын айтайын. Баасы $38.000 кеми бар экен. Эгер бир кандайдыр бир унааларыңыздар болсо, сунуштасаңыздар болот. Варианттары бар экен. Бирок негизи сүйлөшөсүздөр. Негизи нак акчага сатамын дейт. $38.000 кеми бар. Бөлүп төлөө мөөнөтү дагы жок. Нак акчага сатасыздар. Эгер кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, ээсинин экрандарга камтыйбыз номерлерини, ээсине чалыңыздар. Биз дагы бир аз азыр эми кирип күч алып турган убагы. Бир аз басаңдап, акырын сүйлөгөнгө аракет кылдык. Кирипчилик өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр. Ар бириңиздер азыр эми кирип өтө кеңири жайылып кетти. Ден соолугуңуздар чын болсун. Ден соолукка караңыздар. Ооругандар болсо сакайып кетсин, айыгып кетсин эртерээк. Анда эмесе мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Саламатта калыңыздар. Содаңыздарды берсин, ушул үй сиздерге насип кылсын.